Салам достор. Көптөн бери оптоэлектроника боюнча видео тартпай калдык YouTube үчүн. Азыр себеби башка платформалар иштеп, Instagram, TikTok ушул сыяктуу иштеп, YouTubeга видео чыкпай калды. Жакында сабактар жүктөлүп баштайт. Бүгүнкү темабыз эмне десе, биз ошо дагы деле оптоэлектрониканы окутуп атабыз. Мурда мисалы ошол балдарды шакирт кылып, ученик кылып үйрөткөн болсок, азыр болсо компания ачып, унатанып деп, ошо компаниянын негизинде мамлекеттин мыйзамдарына талаптарына жооп бере турган деңгээлде ошо тартиптер менен, өзүнө жараша мыйзамдар менен, окутуу система өзгөчө системалар менен окутуп атабыз. Эми ошол арадан уже 3-4 жыл өтүп кетти. Мен YouTube үчүн видео тартпай койдум. Ошол буюрса жакында чыгып баштайт. Бүгүн мен силерге тошто бүгүнкү күндөгү кылып аткан жумушубузду кандай форматта алып барып атабыз, кандай болуп атат, ошол тууралуу кыскача бир маалымат берип коеюн. Жанымда бала Алибек, менин окуучуларымдын бири, окуп чыгып, уже иштеп, андан кийин уже сабак берип баштады. Азыркы учурда преподаватель. Мен ушул инимди бүгүн суроо жооп кылып, кантип жөнөкөй нолдон баштап сабак берген деңгээлге чейин чыкса болот. Билип берем, балким кызыгып жүргөндөр үчүн бул балким мотивация болот. Көптөн бери кызыгып жүргөндөр бар, кыла албай жүргөндөр бар, чечим чыкпай аткандар бар, же убакыт таппай атат, же акча таппай атат. Ошол нерселерди бүгүн тактайбыз. Албетте бул мындай видеолор кызыктуу болбойт. Анан бул кандай бир просмотр алыш үчүн же ушундай бир хайп кармаш үчүн тартып аткан жерибиз жок. Биз өзүбүз айылда чогойгон адамдарбыз. Айылда жашоо кандай экенин жакшы билебиз. Кимдир бирөө бир нерсени мечтать этип кылам деп аткан болсо, балким Алинин басып өткөн жолу ошонун жолуна окшош болуп, балким ал дагы ордунан туруп, кыймылдап, кандайдыр бир ийгиликке жетет. Али, өзүңдү тааныштыра кет. Фамилияң, жашың, кайсыл жерден болосуң? Менин атым, фамилиям Турдалиев Алибек. 23 жаштамын. Жалал Абад районунун, Жалал Абад областынын Базармын районунан болом. 1-май айынан туулуп өсүп чоңойгом. 11-класска чейин ошол жакта жүрүп, андан кийин ар жактарда иштедим, башка жактарда көрдүм. Көп кесиптерди көрдүк. Анан акыры келип, Эламайдын сабагына кызыгып келип сабакка чыккам. Сабакта электрикке башында кызыгуу жок болгон. Келип сабактарды көрүп, кызыккандан кийин анан кызыгуу пайда болду. Ошентип автоэлектрик сферасына ошентип келип калдым. Биринчи ошол каяктан уктуң эле? Анан укканда эмне деп ойлодуң? Электрик тууралуу кимден уктуң? Же ким сунуштады автоэлектрик бол деп? Электрикке башынан кызыгуум болгон эмес. Негизи кайсыл жакта укса болот изилденип көргөн эмесмин. Интернеттен көрүп отуруп, өзүм автоэлектрикке ошол интернет аркылуу кызыккам. Ага дерин өзүм разбордо иштеп, машина бузуп иштеп жүрүп, ошо электро сферасында түшүнбөйт элем. Машинанын автоэлектрикасынан түшүнүү болбой кыйналганыман, анан окуйм деп Instagramдан көрүп кызыгып келем. Анан биринчи келгенде мындай кандай бир коркуу болот экен, же болбосо бир колуман келеби, келбейби деген сыяктуу ушундай нерсе болот экен биринчи келгенде. Башына келгенде бир аз татаал көрүнгөн. Электроника дегелеп поворотник фаралар негизи жеңил болчу, бирок ошого келген проводдор, каса проводалар, анын ичиндеги кеткен проводдордун көрүнүшү коркунучтуу көрүнгөн. Алардын арасынан кантип үзүлүп калганын же замкайына кайсыл жакта бар экен, кантип табам деп кыжаалып болуп, башына келгенде эле ошентип ойлоп алып, кесиптен адаштым ошентип деп ойлогом. Башка кесип тандасам деп да ойлогом, бирок теорияда сабактарды өткөндөн кийин бара-бара өтүлгөн тема боюнча практика алганда уже ошол тема жеңилдеп баштады. Анан толук сабак өтүп бүткөндөн кийин машинада канча электро схема болсо ошонун баарын көрүп чыктык. Практикада ошол боюнча иштедик. Анан уже баягы башында коркунучтуу көрүнгөн каса провода, проводдордун замканиясын табуу бара-бара оңойлошуп, өзүнөн өзү уже жаңы уровень тепкич пайда болду. Ал ошол тепкич менен чыгып, анан уже аркадагы тепкичтер оңой көрүнүп калды. Буга делинки ошол каса провода, замкания, обрыв, утечка ток, ошол нерселер уже азыркы учурда как эртең менен туруп бетти жууп, башка иш кылгандай эле, худду ошондой эле көрүнүп калды.
Биринчи келип атканда сен Жалалаттан келгенсиң. Бишкекке келип жашооңо нары басып бери басып чай ичкенге вообще канча акча кетирдиң? Акчага илешкенге чейин. Мен семейный болгон үчүн келгенде эле биринчи үйрөнгөн кийинен эле семейный келгем. Квартплата бул жакта туугандыкында жашап жүрүп, өзүм окууга келип кетип практикада жүргөн расходум бир примерно 50 миңге жеткен. Анын ичинде инструмент да бар бирок. Инструмент алгам, набор ключ, ошон буюмдарды алып, ошо 50 миңдей расход кылгам. 50 миңдей кеткен, Канча ай жүрдүң окуп? Мен 1 ай окугам. Ошондон кийин бир аз өзүмдө мурун разбордо иштеп жүргөн үчүн, кичине түшүнүк бар үчүн эртерээк уже мастерликке умтулуп, эртерээк аракет кылып мастерликке эртерээк чыккан. Демек, 1 айлык расходуң ошончо болгон. 1 айда 50. Андан кийинки эң прибыльга чыккандагы биринчи айыңдагы акча канча болду примерно? Канча акча таптың? 1 айдыкын толук эсептеп көргөн эмесмин. Бирок биринчи начало мастерликке чыкканда азыр деле эсимде. Toyota Highlander автоунаасын жасагам. Два броска полный инжектор системасын жасап, биринчи күндөн 5 миң акча алып, анын процентинен бөлүшкөндө 2,5 миң сом акча калган. Мындай себестоимосту 5 миң иштеген. Өзү канча жаштасың азыр? 23. Канча болду окуганыңа? 1 жыл. 1 жылдан бери иштеп жүрөсүң. Бул кесиптен кетпей иштеп жүргөнүң эмне кармап атат бул кесипти сени? Биринчиден эле кесипти үйрөнүп, ушул кесип менен иштеп калгандан кийин уже башка кесиптин мага кызыкчылыгы да болбоду. Азыркы учурда кызыкчылыгы жок. Анан башка кесипти үйрөнүш үчүн дагы анын башынан нөлдөн башташ керек. Экинчи жактан убакыт кеткен, убакыттын 1 жылдык. Анан уже ал кесип мага бир аз кыйыныраак, чем азыркы кесибиме караганда. Аны да башынан нөлдөн чыкканча азыркы кесибим ошол нөлдөн үйрөнүп жаңы кесипти үйрөнгөнчө азыркы кесибимди күчөткөнүм оңоюраак. Чип тюнинг, чип ключ, калибровка дегендерди үйрөнсөм ошол мага оңоюраак. Себеби bundan уже опытым бар, үйрөнгөм. Бир минус плюстарын айтчы, бул кесиптин плюс минустары кандай экен? Биринчи очередте плюстарын айтып кетсем, акчаны деги эле акчасы жакшы. Бир машина келет, оңдоп, арак берген карап берсең, жок дегенде бир 2 миңден жогору аласың. Андан кийин таза тыкан жүрөсүң, ачыкча май кармабайсың, же жүк көтөрбөйсүн, же бирөөнүн көңүлүн алып таксовать эткенден караганда жакшы. Деги эле көп эле жумуштан караганда автоэлектр кесиби мен үчүн жакшы. Кандай минустар бар? Минустарынан кээ бир учурлар болот, өзүнүн акылың жетишинче да эми. Акылың жетпеген машинаны алып алсаң, ошону бүтүрүп бериш уже кыжалатчылыкка алып келет. Ошону жасап, бүтпөй калганда, ошол бүтпөй калып, колуңан келбей калганда клиенттин астына кандай жооп берем деген учурлар болгон. Эми андан башка минусчулугу жок. Бул мисалы сен кичине маалымат менен келдим эле деп атасың. Айылда эле таптагы техникага аралашпаган адам. Эми сен менен да канча бала окутуп турат, сенден кийин өзүң деле канча баланы окутуп атасың. Ошо карапайым бала келсе, түшүнбөсө, канча айда ал балада мүмкүнчүлүк бар, точно там окуп, анан акчага чыгып кеткенге. Если ошондой нөлдөн келген болгон болсо, менен кошулуп окуган балдар, азыркы учурда окуп аткан балдардын арасынан эң эле узагы дегенде 4 ай, 5 айда акчага чыгып, акча таап кармап баштап атышат. Ошол вообще кызыгы жок, нөлдөн келген окуучулардын арасынан деле окууга келип биринчи сабактан кызыгуусу жакшы болуп, уже мен ушул кесипти үйрөнөм деп өзү аракетти толук койгон болсо, цел койгон болсо максат, анда алардын арасынан 2 айда чыгып кеткендер болуп атат, акча таап. Селим ушул кесипти кызыккандар үчүн бир оюң айтып койчу, бул мындай, бирок эч кандай жасалма кылбай, бул кесип кандай экен, ожидание реалист кандай болду, сен эмнени үмүт кылып келдиң, эмнени алдың,
дальше бул нерсенин келечегин көрүп атасыңбы бир Менин оюм, мен бул кесипти тандагандан кийин ушул кесипке биротоло өмүр бою багыттап, ушу менен акча табып, ушу менен өмүрүмдү путка туруп, ушундан дальше бизнес ачып, ушундан кетем деген адам башында кыйынчылыгына чыдаш керек. Кыйынчылык болот, окуйсуң, акчаң кетет, инструмент аласың, бир нерсени үйрөнө албайсың бир күндө. Бир билим алуу өзү өтө кыйын нерсе. Бат эле үйрөнүп кетиш кыйын. Бат үйрөнүп кеткенден кийин деле мен бардыгын билем деген нерседен алыс болуш керек. Кээ бирге адамдар бар, келген күнүнө келген клиентти жасап эле кетире берип, мен кыйынмын деп калган. Ошондой нерседен алыс болуш керек. Бул техника эч ким мындай тактигине жетпейт. До конца жетүү үчүн завод куруп, өзүң машина куруп чыгарып калсаң, ошол мен до концасы ошол деп ойлойм. Пиковый уровень ошол. Аңа деринки өзүң эч нерсе ойлоп таппай атасың, бирөө ойлоп таап койгон нерсени жасап коюп атасың. Бул уже пиковый уровень эмес. Бирөө кылып койгон нерсени оңдоп коюп, мен кыйынмын, мен күчтүүмүн дегенден алыс болуш керек. Андан кийин акча табып баштагандан кийин уже жакшы прибылга чыгып калгандан кийин акчаны дагы туура жолго сарпташ керек. Дагы ошол нерсени үйрөнүп, ошол нерсе менен эле калып кетпей, кошумча билимдерди окуш керек. Электрикти окуп бүттүңбү? Автоэлектрик болуп иштеп, уже инжектор системасында кошуш керек. Аппараттарды алып, ошолор иштеткенин үйрөнүп, кошуп, андан кийин дагы чиповый тюнинг бар, чип ключ бар. Ключтөн деле мисалы үчүн көптөгөн акчалар тапса болот чип ключ менен. Ошол уровеньдерге чыкканы. Токтоп калбаш керек, дальше кетиш керек. Бардык эле балдарда мүмкүнчүлүк барбы? Же бул адам тандайбы бул кесип? Бул кесипте кесип адам тандабайт, адам кесипти тандаш керек. Мен шуну тандадым, ушу менен до конца кетишим керек деген адам болсо кылат. Анан мен көрөйүн деп эле бир көрүп турам эле кайра, бул менин кесибим эмес экен деп таштап койгон адамга кыйын. Бир көрдүңбү, ошону до конца алып кетем деп мындай адам жасаган адам жасай алат. Ошол нерсени принцип коюш керек дагы. Бирөө жасап атат, ошону көрүп үйрөнүп, биринчи попыткада болсун, 10-чу попыткада жасаса болот. Уже кол көнүп калгандан кийин жасай алат. Если не секрет, мектепте образование кандай эле? Мектепте 10 балдан шкала менен айтчы, канча процентте окудуң? 5те. Если 10 болгон болсо 5те. Средний окудум. Средний. Бул нерсени окуп атканда образование кандайдыр керектелеби экен? Эми көп адам мектепте начар окуса, мисалы өзүң кредитке чалып коет да. Мен калбайм, менде башка жок депчи. Кандай ошол жагы? Жок, бул кесипте окуганда таптакыр эле, таптакыр эмес, эми акчаны эсептегенде керек болбосо эле, эсеп китап калганына уже өзүң кызыгууң эле керек. Жок, 1000 сомго 1000 сом 2000 жылса болду. Андан кийин плюс минус алмаштырбаган үйрөнсө болду. Өрт чыгаруу билбесе, өрт коопсуздугун сактаса, эс тутуму жакшы болсо, эс тутуму дегенде эми Каерде эмнени чечтиби? бир жерде чечкени кайра калтырбай калтырып койсо деле, биринчиси эми катачылыгы, биринчи катачылык эмес, ал сабак. Экинчисинде каталаган болсоң, ошо катачылык да. Ошону билген болсо болду да. Демек, бардык эле адамда мүмкүнчүлүк бар. Бардык эле адамда мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Эми азыр же сабак берип баштадың. Кандай экен? Сабак берүү кандай экен? Устачылык жааты кандай экен? Булар окшош эле нерселерби экен? Башкача нерселерби экен? Кандай? Эми бул жерде мастер болуп иштесең, өзүң түшүнсөң болду. Бирөө түшүндүрүштүн кереги жок. Ал жерде сен өзүң ошону түшүнүп, ошону толук жасап берсең, клиентти ыраазы кылсаң болду. Окутуу системасында ошол түшүнгөнүңдү бирөөгө түшүндүрүп берип, мээсин ачып коюп, ошону ыраазы кылышың керек. Экөө бул жерде уже эле эки башка деңгээлде. Түшүнгөнүңдү өзүң оңой эле. Ошону бирөө түшүндүрүп коюш бул бир аз кыйыныраак. Ал бала кандай жакшыраак мурунтадан кызыгуусу болуп, бир үйүнө башка бир лампочка алмаштырып ошентип жүргөн бала болсо, ал батыраак үйрөнүп, батыраак чыгып кетет. Эч нерсени билбеген бала деле үйрөнүп атат, бирок биринчи өчүттө теориясын өтүп бересиң. Теориясын өтүп бүткөндөн кийин эле столдун астында ошону кандай уланат, провод кантип келип уланып буга ток барып атат, ошону көрсөтүп берип, анан машинада кандай экенин толук түшүндүрүп бүткөндөн кийин анан түшүнүп атат. Бул жерде эми мастерликте өзүң билип, өзүң үйрөнүп жүрсөң болду. Сабак берүү бул вообще башка тема. Сабакта уже бирөөгө түшүндүрүп берүү. Сабак бергенде устачылыгың күчөйбү экен?
сабак бергенде билимге билим кошулат. Сен сабак берерде дагы бунун өзүң түшүнгөн түшүнүктү дагы анан дагы изилденип ошону жакшырак түшүндүрүш үчүн көбүрөөк үйрөнөсүң. Сен именно азыр автоэлектроникадан баштагансың, азыр преподавательге өттүң. Буну кандай баалайсың сен? Мындай өсүп дальше ушу менен кетем же болбосо бул көрөйүн деп преподавательге өттүңбү, ошол жагы кандай? Азыр мастерлик менеджмент азыркы селимди айтсам, биринчи тепкич болчу, экинчи тепкич уже преподаватель сабак берүү, агайлык мугалимдик. Андан кийинки тепкичтер дагы бар. Ал жактар эми өзүң дагы ошол окуу жай ачып, окуу жайды өнүктүрүп, дагы СТОлорду ачып, ошентип чыгып кетүү. Азыр мастерликтен кийинки тепкичке чыктык буюрса. Демек, ар бир этапты өзүң жүрүп, жон териң менен сезгиң келип атат. Жакшы, ийгиликтер болсун. Буюрса, балдар кандай окуп атат? Балдарың үйрөнүп атабы? Кандай маселе жаралып атат? Жаш балдардан проблема бар, бир аз ата энеси зордук алып келип койгондор бар, сен окуп үйрөн деп. Баласы келгенден кийин анга кызыгуусу жок сабакка, телефон чукулуп отуруп калат, же болбосо башка нерсе менен алектенип калат, кереги жок нерселер кылып калат. Ошолордон бир аз көйгөй болбосо, окуучулардын арасынан алар келгенде деле бир нерсе сурап чыгасың, эмне өзүң максатың менен келдиңби, өзүң үйрөнгөнгө келдиңби? Арасында мен поварлыкты каалайм, повар болом деген балдар бар. Бирок ошол балдар деле үйрөнүп койсо өзүнүн келечегине жакшы. СТОдо иштеп мастер боло албаса да өзүнүн машинасын көчөгө көз караныбай өзүнүн машинасын оңдоп жүрө алат. Ата энелерге кандай бир кайрылууң барбы? Балдар менен иштеп атасың, 20-30дан ар түрдүү балдар менен сүйлөшүп атасың. Ушундай балдар бар, ата энелерге кандай бир не деп коет эми? Сураныч дейбизби, жарыя дейбизби? Балдардын тарбиясына кайсыл жагына фокус каратыш керек? Балдарга азыр кандай мамиле кылып атышат? Мажбурлап алып келип койгон балдар кандай келечеги? Алар уста болобу, болбойбу, же калп эле убакыт кетирип атабы? Ошол тууралуу бир ата энелер, балким балдарын уктан берип жүргөндөр бар. Деги эле ата энелерге баласы точно өзү каалап, өз кесиби менен кызыгып, ушу кесипти кармайм деп аракет кылган бала болсо, алып келип окутса болот. Андан кийин анын баласынын башка эле деги эле суранычы башка болуп, сүрөт тартканга кызыккан баланы автоэлектрикке алып келип койсоң, ал эч кандай электрик боло албайт, кыйналат. Үйрөнсө дагы дальше ал менен иштебейт. Окуп бүткөндөн кийин башка кесипке өтүп кетет ал. Кайра сүрөт тартканга себеби ата энесине көз каранды болгон үчүн эле бул жака келип атат. Ата энесине 18 жаштан жогору өткөндөн кийин, ата энесинин уже көз караманын астынан чыккандан кийин ал баары бир өзүнүн сүрөт тартканына кетет. Себеби бул жерде кийин балдар менен окуп сүйлөшүп атабыз, көрүп атабыз, көйгөйлөрүн сурайбыз. Эмне кийин келечекте электрик болосуңбу, иштейсиңби десең, кызыгып келген бала сразу билинет. Мен дагы үйрөнөйүнчү, эмне бар? Айттыңыз, секреттериңизди айтыңыз. Берки ата энеси менен калоосу менен келген бала, сен сабак өтүп бүткөндөн кийин эле бол башка темага кирип кетет. Телефон чукулап кетет, же болбосо үйүнө кетет. Ошентип көңүл бурулуусу бир аз начар. Демек, балдар менен бирөө сүйлөшүп, машвара кылып келиш керек экен да. Мына азыр телефон чукуп атат, ошо балдарга кандай ата энелер караш керекпи, же кантип телефондон буларды куткарса болот? Телефондон менин оюм, жеке оюм, жакшы контроль керек. Ата эне үйдөн жакшы ата эне контроль кылыш керек. Балдар бар арасында ата энесин уккан балдар. Ата энеси телефон кармап алса, окууда кармабай жүргөндөр бар. Кээ ошентип ата энеси чоңдор агайың айтканын ук деп үйрөткөн балдар бар. Кечеги эле бир окуя болду. Окуучу телефон чукулап отурган. Телефон окуя келдим, кармабай көтөрбө десем, атасы чалса да албай койду. Атасы чалган учурда да албай койгон. Эмне үчүн албайм десем, атасы мага чалды. Эмне үчүн албайм десең, сиз кармабай дедиз го. Бул уже үйдөн тарбиясы да. Агайың айтканын угуп, ошону кыл деп жөнөткөн. Ошол менен калып кетти. Кайра мен жооп берип сүйлөшүп, кабарын айткан уруксат бердим. Деги эле чалууларга жооп берген уруксат бар. Оюн ойноп, же башка видео көрүп, кино көрүп отурган болсо ага уруксат жок. Демек, телефонду үйдөн эле тийиш керек экен да. Үйдөн. Жакшы, иштериңе ийгилик. Дагы Али агай тартып турабыз, Али агай буюрса
жаңы баштады, быйыл сабак берип баштады. Былтыр өзүнүн бизнесин ачып, иштеп, кийин ушу устачылыктан кийинки тепкичке өтөлү деп ишканаларын жабып кайра сабак берген атайын кайра келген. Буюрса дагы тартабыз. Сабак берип аткандардын анча-мынча биздин аккаунттарга чыгып алып атат. Күзөтүп туруңуздар, кызыккандар болсо мынакей али 1 жыл деп айтып атат, бирок 1,5 жыл болуп калды ошо да. Общий ошо 1,5 жыл мурда баштаган, уже өзүнүн ордун таап иштеп атат. Андыктан бардык адамдарда мүмкүнчүлүк бар. Эгер сиздер да кызыксаңыздар, сөзсүз түрдө өзүңөрдүн кызыккан нерсеңиздерди өмүрдө бир жолу рисковать этип кылып көрүңүздөр. Бардык адамда мүмкүнчүлүк бирдей. Бардыгыңыздарга ийгилик. Эгерде сизге авто бизнес кызык болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Астында байланыш номерлер бар. Чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Салам.